Бүгүнкү чыгарылышта Карагандыдагы Сары Арка хоккей клубунун өздүк аренасына барабыз. Спорттук акробатика боюнча дүйнө чемпиондору Никита Москин жана Анастасия Долганюк менен баарлашабыз. Дагы бизди фехтование боюнча мастер-класс күтөт. Сары Арка хоккей клубунун өздүк аренасына кош келдиңиздер. Карагандыда хоккейди жакшы көрүшөт жана аны жогорку хоккей лигасында ойногон жергиликтүү команданын ар бир мелдешинде тастыкташат. Арена 5,5 кишини батырат. Ар бир оюн аншлаг менен өтөт. Бирок Караганды арена бир гана хоккей үчүн эмес. Сары Арка Карагандынын бренди болуп калган салттуу клуб. Жогорку хоккей лигасынын 2013-2014 жылкы сезонунун чемпиону, Братины кубогунун жеңүүчүсү. Анда курама 23 мелдеште катары менен утуп, жогорку лиганын рекордун койгон. Команда плей-офф зонасына кирүүгө аракет кылууда. Тренерди курамда өзгөрүүлөр болуп, эми топту карагандылыктарга жакшы тааныш Леонид Тамбиев жетектеп калды. Ошол командадан Ламака жалгыз калды. Экинчиден, жогорку хоккей лигасында хоккей деңгээли өзгөрдү. Ал тезирээк жана ыкчам болуп калды. Лига жашара баштады. Азыр эң башкысы плей-оффко кирүү. 29 команда жана плей-оффто 16 орун. Атаандаштык абдан жогору. Сары Арка өздүк аренасы 2012 жылы ишке кирген жана дароо жергиликтүү ажайып жайга айланды. Ага чейин хоккейчилер Ак Жолтой спорт ордосунда ойношкон. Ал андан мурда Октябрь деп аталчу. Если в Октябрьском бедные зрители приходили и зуб на зуб не попадался. Эгерде Октябрь сарайында көрүүчүлөр орун жок болуп, талашып тартышып, үшүп жүрүшсө, азыр сарайдын ичи абдан жылуу. Методом то здесь на трибунах под сидениями вот здесь на нижнем ярусе. Трибунада отургучтардын алдында жылуу аба келе турган аба өткөргүчтөр бар. Башкача айтканда, көрүүчүлөр бул жака сырт кийими жок кире алышат. Бирок көрүүчүлөр кийимчен отурганды жактырышат. Можно, да. Но зрители предпочитают не раздеваться. Муз сарайынын аянты 15 000 чарчы метрден чоң. Мындай аренаны куруу инвесторлорго 2 миллиард теңгеге турду. Долбоор жогорку хоккей лигасынын талабына ылайык иштелип чыккан. Бирок клубдун жетекчилиги континенталдык хоккей лигасына катышуу мүмкүнчүлүгүн олуттуу карап жатат. Бул азырынча Караганды үчүн ишке аша элек кыял. Проект КХЛ — это не только дворец, это все. Континенталдык хоккей лигасы бул бир гана сарай эмес. Бул команда, адамдар, штаб кеңсе. Мунун баары өз ара байланышта. Самой арена хорошая, и здесь условия для тренировок хороший тренажерный зал. Аренанын өзү жакшы, машыгуу шарттары сонун. Жакшы машыгуу залы, кийим которуу бөлүмү бар. Абдан жайлуу жана сонун. Күйөрмандар команда үчүн чындап күйөт. Переживающий за команду, за судьбу команды, неравнодушный. Вот это сердце дворца. Мына биздин сарайдын жүрөгү. Бул 180 киловаттык муздаткыч станция. Ал суукту камсыздайт, бүткүл имаратты да муздатат. Холодом охлаждает все сооружение, что очень важно. Бул жайкы мезгилде абдан маанилүү. Бетон плиталар муздатылат. Идет на поле, отдает этот холод как бы бетонной плите. Секции всего 2. Бизде хоккей жана көркөм муз тебүү бөлүмдөрү бар. Булар муз сарайда өнүгүп жаткан негизги спорт түрлөрү. Быйылкы кыштан тартып аскага чыгуучулар да машыгып жатат. Аларга имараттын бийиктиги жагат. Им понравилась высота нашего сооружения. Бизде бир нече тыянак бар. Карагандыда заманбап муз аренасы жана шаймашай хоккей жамааты иштейт. Анан дагы келечек муунду тарбиялаган бир нече мыкты хоккей секциялары бар. Мен мекенчилдикти жактайм. Клубтарда мектеп тарбиялануучулары ойнош керек. Алар командага абдан ылайык келет.
Көрсөтүүнүн кийинки бөлүгүндө спорттук акробатика дүйнөсүндөгү эң мыкты жуптардын бири Никита Амоскин жана Анастасия Долганюк. Спорттук акробатика Казакстанда 1940-жылдардан баштап өнүгө баштаган. Бирок бул спорт түрү бардык жерге жайылган эмес. Анын ири борборлорунун бири же кадр даярдоо мекени катары Караганды саналат. Бул зал дүйнөлүк чемпиондукка жуу менен катышкан Никита Амоскин менен Анастасия Долганюкка жакшы тааныш. Никита, Настя, саламатсыздарбы? Иштериңер кандай? Кайсыл мелдешке даярданып жатасыңар? Все очень хорошо. Мы сейчас готовимся на Кубок Казахстана. В марте будет проходить, также в марте. Баары жакшы. Биз мартта өтө турган Казакстандын кубогуна даярданып жатабыз. Жазында АКШда, Лас-Вегаста дүйнө кубогу күтүлүп жатат. Бельгияда да дүйнө кубогу өтөт. Майда Португалияга барабыз. Город Пурс, Кубок мира. И в мае тоже Португалия будет этапы Кубка мира. Силер дүйнө чемпионусуңар. Силерге мамиле өзгөрдүбү? Көчөдөн таанышабы? Нет, на улицах не узнают. Как бы такое же отношение, как было, так и есть. Мы Жок, көчөдө бизди таанышпайт. Мурда кандай мамиле болсо, ошол эле боюнча калды. Биз атак даңк үчүн умтулган жокпуз. Биз дагы башкалар сыяктуу эле машыгабыз. Мы идем другим целям, у нас есть другие цели, мы сейчас перешли. Биздин максат башка. Бийик максаттарыбыз бар. Азыр чоң кишилер категориясында чыгып жатабыз. Биз дагы күчтүү болуп аларыбызды көрсөтүү үчүн ушул категорияда да жеңип чыгышыбыз керек. Да, нужно еще победить и в этой категории много соревнований, показать себя, что мы можем быть еще сильнее. Спорттук гимнастикада кандай чек бар? Кандай эң жогорку бийиктикке жетүүгө болот? Выиграть чемпионат Азия чемпиону болуу, дүйнө чемпиондугун, дүйнө кубогун утуу, жаш курак туура келсе Олимпиада оюндарына катышуу. Бирок тилекке каршы азырынча олимпиадалык спорт түрү эмес. Өспүрүмдөр мелдеши Олимпиада оюндарына кошулган. Чоң кишилер мелдешинде жок. Менин билишимче, алар олимпиадалык оюндардын бир бөлүгү болуп калды. Эмне үчүн алып салышты? Кайра кошулушу мүмкүнбү? Конечно же. Да, мы надеемся на это. Албетте, биз күтүп кыялданабыз. Когда она появится в Олимпийских играх. Силер канча жаштан бери чогуу чыгып жүрөсүңөр? 9 лет. 9 жаштан бери. Ооба, 9-8 жаштан тартып. Жуп чыгууда эң башкы талап кандай? Взаимопонимание. Өз ара түшүнүшү, ишеним. Кыз тараптан албетте ишеним керек. Ушул спорттун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып бергилечи. Силер үчүн спорттук акробатика деген Я эмне? не представляю свою жизнь без этого вида спорта. Я Мен өз жашоомду бул спортсуз элестете албайм. Ар күнү бүгүн машыгууда эмне кылам деп ойлоном. Мага жаңы жана мурда жасап жүргөн ыкмаларды кантип кайталап аткарууну пландайм. что я уже сделала. Спорттук акробаттарды калыстар кантип баалайт? Эмнени аткаруу маанилүү? Кандай талаптар бар? Оценивают артистизм, Артисттик талант, техника, татаал ыкмалар бааланат. Негизги 3 талап ушул. 10 балдык шкала менен баалайт. Судят по 10-бальной шкале. Силердин эң күчтүү жагыңар? Артистизм. Артисттик талант. Акыркы мелдештердеги баалоо боюнча ошондой болду. Артистизм.
Индивидуально тоже сложно, но и в паре... Жекече чыгуу да татаал. Жуу менен да оңой эмес. Өнөктөштү сезүү зарыл. Бизди кичинекей кезде бир түгөй кылышкан. Биринчи мелдештер өттү. Канча бир убакыт мен акробат жолуна секирдим. Анан бизди чогуу коюшту жана улантып кеттик. Потом нас все-таки вместе поставили, и так у нас и пошло все. Сиздер машыга баштаганда коркунучтуу болду беле? Анткени бул кооптуу спорт түрү эмеспи? Я только боялся растяжку и все. Так больше ничего не боялся. Когда приходишь здесь... Мен чоюлгандан коркчумун. Мында балдарды шпагатка отургузуу үчүн дайыма керип чоет. Мага ошол жакчу эмес. Жагымсыз сезим болчу. Калгандары жакчу. Машыгууга кызыкчумун. А так меня все устраивало и все нравилось. Меня тянуло постоянно на тренировки. У меня ничего такого не было, я сразу пришла, и у меня, мне кажется, Менде андай болгон жок. Менин денем ийкемдүү болчу. Анда жөн гана машыгууга келгем. Жана мага бул спорт түрү жагып калды. Кээде пикир келишпестик болчу. Күнүгө машыгуудан чарчачумун. Мени Никита, машыктыруучум жана ата-энем колдоду. Анан машыгууну улантып кеттим. Также Никита, тренеры и родители. И вот я не остановилась и продолжила. Никита, сенин алгач грек-рим күрөшү менен машыкканыңды билем. Я занимался греко-римской борьбой у дедушки, и у меня не хватало просто-напросто физики, не хватало растяжки. Мен чоң атам менен күрөшкө катыштым. Жана мага физика жетишчү эмес. Анан мени ата-энем акробатикага жиберди. Мен чоюлганды үйрөндүм. Бул спорт жагып калды. Мени кызыктырды. Ошентип калып калдым. Он экстремально завораживающий, просто тянет сюда. Ну, я и остался в этом виде спорта. Балдар, силердин машыгуу кандай өтөт? Мы приходим, разминаемся, у нас... Биз залга келип денени жибитебиз. Хореография, машыгуулар бар. Баарын аткарабыз жана элементтерди кайталоого жөнөйбүз. Техниканын үстүндө иштейбиз. Мелдеш алдында бизде кайталоо. Биз бир композицияны эле 3 жолу бийлейбиз. Танцуем композиции по 3 раза. Бул окууга жолтоо кылбайбы? Нет, все нагоняется. Приезжаем с соревнований. Баарына жетишебиз. Мелдештен келебиз, өткөрүп жибергендерди өзүбүз кубалап окуп алабыз. Кошумча окууга барам. Сапар убагында материалдарды өзүм окуп жетишем. Нагоняем материал во время поездки. Силердин залда турганыбыздын өзү бизге кызыктуу. Мында балдар абдан көп экен. Бул спорт Карагандыда кандайча белгилүү болуп калган? Во-первых, то, что есть, как бы... Биринчиден ал спорт бар. Көпчүлүк ата-энелер балдары бир спорт менен машыгуусун каалашат. Акробатика менен гимнастика бул мыкты спорт түрлөрү. Ал ийкемдүү, келишимдүү болууга жардам берет. Хорошую физику. Еще тренеры вырабатывают. Машыктыруучулар чечкиндүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк мүнөздөрүн иштеп чыгат. Бул жашоодо керек болот. Биздин машыктыруучулар абдан жакшы. Алар максат коет. Биз дагы максат коебуз жана баарыбыз чогуу жетебиз. Анан бизде эң мыкты хореограф бар. Ал бизге эң сонун композицияларды коюп берет. Жана биз ага абдан ыраазыбыз. Которые нам ставят очень красивые композиции, и мы очень благодарны. Казакстанда кайсыл региондор бир кыйла күчтүү? Павлодар, Карагандинская область. Павлодар, Караганды облусу, Алматы, Тараз, Петропавловск. Тараз, Петропавловск. Сиздердин кандай чоң максатыңар бар? Поехать на Олимпиадага баруу. Биринчиден акробатика олимпиада спорт түрү болушун каалайм. Экинчиден олимпиада оюндарын утуу. Во-вторых, выиграть Олимпиаду уже. Спорттук карьера аяктаганда таланттуу акробаттар Дюссолей циркине өтөт. Сиздерде ушундай кыял барбы? Да, попробовать, Албетте, конечно же, байкап можно. көрсө болот. Биз Но азырынча пока мы спорттобуз. занимаемся спортом, Никита, сен азыр университетте кайсыл кесипти окуп жатасың? Дене тарбия жана спорт адистигини окуп жатам. Окуу жай мага мелдештерге барып катышууга мүмкүнчүлүк берет. Хочу пойти тоже на физкультурный. Мен дагы дене тарбия факультетине барууну каалайм. Хореограф, тренер болгум келет. Биздин машыктыруучулар сыяктуу. Мага бул абдан жагат. Мне кажется, это прям по душе. Силер мелдештерге моралдык жактан кандай даярданасыңар? Максимум я могу перед финальным днем уединиться. Мен чечүүчү күн алдында өзүнчө отурам жана ишке түрткү бере турган музыка угам. Настраивать на работу. И всё. Кандай музыка? Мотивация. Шыктандыруучу. Мотивирующая музыка. Мисалы топтун аты. Танир. Танир, я из мен Казахстана. Казакстандан болом. Настя, сенин сүйүктүү тобуң же композицияң барбы? Всё, что Никита уккан ырларды мен дагы угам.
Желаем вам удачи, успешных Сиздерге выступлений. ийгилик каалайм. Всё у вас Бардык максатыңар ишке ашсын. Рахмат. Спасибо, Настя. Көрсөтүүнүн кийинки бөлүгүндө фехтование боюнча Казакстандын бир нече жолку чемпиону Алия Бектургановадан мастер-класс болот. Спина ровная. То есть вот, сели, не на правую сторону, не на Далыны левую, түз а прямо карма. посередине. Так ортосуна Спина отурабыз. при этом ровная. Начинаем постепенно Акырындап шагами. кыймылдай баштайбыз. Правая, Оңго, левая. солго. Вы двигаетесь вперед. Начали. Раз, два. Раз, два. Сейчас именно, да, 21 век, как бы. Сейчас Азыр 21 кылым. Балдарды бир нерсеге кызыктыруу кыйын. Алар мисалы Зорро сыяктуу фильмдерди көрүп, өздөрүн рыцарь сезе баштайт. Масканы, кылычты байкап көрүүнү каалашат. хотят померить ту же самую маску, саблю. Заманбап мушкетерлор күнүнө бир нече саат машыгат. Анткени мында эң башкысы чыдамкайлык керек. Фехтованияда универсалдар болбойт. Ар бир түрүнүн өзүнчө адистиги бар. Атүгүл эң тажрыйбалуу шпагачы да рапираны кармаса, аны эмне кылышты билбейт. Фехтование делится на 3 вида оружия. Шпага, рапира. Фехтования 3 түрдүү куралга бөлүнөт. Шпага, рапира, кылыч. Мен кармап турган курал бул кылыч. У шпаги и рапиры круглая гарда, здесь изогнутая. На сабле у нас Куралдарды есть 3 калканычы удара. боюнча тааныйбыз. Мында ал ийилип турат. Шпага менен рапирада Показываю, тоголок значит, болот. наши удары. Третий сектор. Кылычта Правое бизде плечо. 3 түрдүү сокку бар. Четвертый сектор, левое плечо. 3-чү сектор И по маске. оң ийин, Это пятый 4-чү сектор сол Так, ийин это жана защита маска у нас боюнча вот 5-чи сектор. Коргоодо дагы ошондой өтөт. И пятый. Защищаю маску. Фехтования эң алдыңкы интеллектуалдык спорт түрлөрүнүн үчтүгүнө кирет. Спортчу эң негизги чечимди секунд ичинде кабыл алат. Кылычтын учун тийгизүү октун ылдамдыгына жакын тездик менен өтөт. Фехтование развивает такие физические качества. Фехтования как тездик, быстрота, ыкчамдык, шамдагайлык, ийилчээктик сыяктуу сапаттарды өнүктүрөт. Бул кыймылдуу шахмат. Атаандаш үчүн ойлонуп, анын оюн таап, алдыга озуу, стратегия куруу керек. Думать за соперника, то есть опережать его, стратегию строить. Аны менен катар фехтования олимпиадалык программанын күйөрмандар үчүн эң түшүнүксүз түрү. Ким кимди жеңгенин дароо биле албайсың. Бирок бул кичинекей кемчилик ийкемдүүлүк жана сезимталдык менен толукталат. Казакстандык спортчулар Азияда алдыңкы орундарда турат. Бирок фехтования өлкөдө абдан белгилүү спорт деп айтууга болбойт. Основные города, где хорошо Фехтования жакшы өнүккөн негизги шаарлар Алматы, Чымкент, Караганды жана Өскемен. Бизде Астанада жылына 1-2 жолу республикалык мелдештер өтөт. Адистер кылыч менен чабышуу өнөрүнө 6-8 жаштан машыга баштоо керектигин айтышат. Өлкөдө көпчүлүк секциялар акысыз. Алар балдарга керектүү жабдыктарды берүүгө да даяр. Эң башкысы каалоо керек. Стабильно ходят детишки, но тут, хотя агитация такой большой нет. Балдар дайыма барат. Күчтүү үгүттөө жок. Дмитрий Алексаниндин жеңишинен кийин чоң кишилер дагы кызыга баштады. Алар негизи эле Казакстанда фехтования бар экенин билишти. То есть они узнали, что вообще есть в Казахстане фехтование. Чыгарылышты апта видеосу рубрикасы жыйынтыктайт. Заманбап спорттук ареналар бир гана жасалгасы менен эмес, көп багыттуулугу менен дагы таң калтырат. Лос-Анджелестеги Style Center'дын инженерлери хоккей аренасынын баскетбол аянтына алмаштыруу процессин тартып алышкан.